Өтө ырайымдуу жана мээримдүү Алланын аты менен баштайбыз. Ассалам алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биз буга чейин тааныштыруу кызматтарын алып барып келе жатканбыз, бирок туугандар мындан ары 10 гана пайыз тааныштыруу кызматын алып баралы деп чечтик. Анткени өзүбүз деле, өзүбүздүн деңгээлибиз, билимибиз, жөндөмүбүз деле бул ишти кылууга мындай мүмкүнчүлүк жок экен да. Анан экинчиден эл дагы онлайн тааныштырууга мындай көнө эле экенбиз да, өтө эле бир чоочун сезилдиңиздер да сиздерчи. Бул жактан сүйлөсөк, айтсак, эмнегедир айымдарга эмес, мырзаларга өтө оор экен да. Ушул жактан сүйлөп атсак, тааныштырабыз деп айтып атсак, номерибизди жазып атсак, ошол номерди терүү айымдарга эмес, элестетсеңиздер, мырзаларга да аябай оор болду да, эмнегедир. Ушул балага жазсам, маалымат калтырсам, сүрөтүмдү жиберсем, анан интернетке чыга бербейсе, уят болбоймунбу деп мындай страх, коркунуч кармап туруптур да, көбүнчөсүн байкасам. Анан чалгандар деле болду, аябай көп болду, мырзалар болду, бир 90%. 95% даже. Айымдар дагы ошондой болуш керек да, кайрылуу болуш керек болчу да, негизи 90-95% кайрылуу болчу, анан бул ишти кылууга жок дегенде мындай бир эки адамды, жок дегенде бир адамды жардамчы кылып алып, чогуу иштешели деп айтып, ага ошол 95% эл жазган, кайрылган элдерден акча түшүшү мүмкүн да, түшөт да буюрса. Анан ошолордон бөлүштүрүп, айлык кылып, ошол кызматка алып аткан айымга же болбосо мырзага төлөп бергенге мындай мүмкүнчүлүк болмок да. Ошондой кылмакпыз. Жалаң эле мырзалар болду, айымдар жок болду да. Ошон үчүн дагы биздин каналыбыздын багыты аксады десек болот. Бул жерден мындай экен да. Жөн гана мындай илим, билимдерди айтып, маалыматтарды берип турса жакшы экен да. Адамдар азыр билим, маалымат, билбеген нерсени билдириш ошол эң чоң байлык болуп эсептелет да, керектүү. Кантип кыздар менен таанышыш керек, кыздар эмнени жакшы көрөт, эмнени жаман көрөт, ошолор жөнүндө маалымат айтып туруш керек экен социалдык тармактардан. Айымдарга дагы кандай мырзалар эмнени жакшы көрөт, эмнелер жакпайт мырзаларга, ошолор тууралуу бул жактан маалымат берип турууну көрдүк. Анан биз бир ойлонуп бир чечимге келдик да. 50% ушул дин жөнүндө сөз болсун бул каналдан, YouTube'дан. 30% мотивация болсун, жакшылыкка шыктандыруу. Илимге, билимге, өзүбүздүн үстүбүздөн иштөөгө, изденүүгө, жумуш издеп табууга бир 30% мотивация болсо, ошондо 70 болду. Нар жакта 30% калды. Аны болсо ошо 20%-ын жашоодогу пайдалуу кеңештерге, жашоонун илимине жумшайлы. Ошону өстүрүүгө, ошол жөнүндө кеңеш берүүгө, китептен алабыз, элден алабыз бул билимдерди. ChatGPT'ден алабыз, кайра элге беребиз. Ал эми 10% тааныштыруу жана айткандай. Бирок 3 эле мырзаны максат кылабыз. 1 жылдын ичинде 3 мырзаны тааныштырып, үй бүлө курганга чейин ошону көзөмөлдөп 1 жылдын ичинде. Ошону туура кабылдадык. Анан жаш курагына да чектөө киргизбесек болбойт экен. Жаш курагы мырзаларга бир 45 жашка чейинки мырзаларды кабыл алалы. 23 жаштан баштап мырзалар үчүн 45 жашка чейин. Ал эми айымдарга болсо 22 жаштан баштап 40 жашка чейинки айымдарды кабыл алалы иншалла. Бул жака жазсаңыздар болот. Биз эч качан YouTube'ка мындан ары жазуу түрүндө чакырыктарды кылбайбыз. Жазуу түрүндө илим, билим жаатында өзүбүздү көтөрүү, мотивация, жашоонун илими тууралуу рекламалар жазылат.
Ал эми болсо тааныштыруу болсо эң акырында гана ушул видеонун аягында бир орун берсек туура экен да. Себеби ошол илим билимге кызыккан, үй бүлө куралы деп ойлонгон, өзүн өзү өнүктүрүп, өзүнүн үстүндө иштеп, иштеймин, өнүгөмүн деп мындай ийгиликке даяр адамдар бойдок болушу мүмкүн. Ошолорду тааныштырып койсок туура болот го деп жүрөгүбүз ошону сезип жатат да. Адам өзүнө жаккан ишти кылыш керек экен да негизичи. Өзүнө жакпаган ишти жакпай турса өзүн кыйнабаш керек. Өзүнө жаккан, өзү түшүнө турган, өзү жазай ала турган ишти кылса өзүнө дагы башкаларга да пайдасы тиет экен да. Биз баягы көп жүктөрдү алып алыптырбыз туугандар, кечиресиздер. Тааныштырам деп номерди могу жерге жазып койгонбуз, жаркыратып. Анан чалышкан бардыгы. Чалганда да мырзалар чалган, убактыбызды алып берген, дептерлерге жазып бергенбиз, анын бардыгы мындай жок болуп кетти десек болот, пайдасыз болуп калды да. Кыргызда макал бар. 1000 уккандан 1 көргөн артык деп коет. Мырзалар айымдарды көрүп, жүрүп, жактырып, анан таанышса жакшы да. Көз менен көп нерсени баамдап койсо болот, билип койсо болот да. Бирок могу жерибиз, жүрөгүбүз таза болсо, акылдуураак болсо, анан Алла Таала ошондой баамчылдык бир сыфатты берет окшойт да. Жашоодо максатыбызды билишибиз керек экен да. Бул жашоого эмнеге келдик? Аллага ибадат кылыш үчүн келдик. Ошо Аллага ибадат кылыш үчүн бул дүйнөдө өзүбүздүн денебизди, ден соолугубузду дени сак алып, ачка кылбай, тойгузуп, тойгондон кийин ошол алган күч менен Кудайга сыйынабыз да. Ошол тапкан, ташыганыбыздын баардыгы адал болуш керек негизинен. Ошол өзү ибадат болуп эсептелинет да. Ошо жүрөктө ниет болсо, Алла деген ишеним болсо, Алла үчүн жазып атам деп дүйнө ишин да кылсак, ошонун баардыгы ибадатка кирет. Иншалла. Бирок эң башында, ибадаттын башында ишеним, Кудайга болгон ишеним. Алланы жалгыз деп билүү, таануу, Алланы тааныш үчүн өзүбүздү таануу, андан кийин 5 убакыт намаз, орозо, анан байлар үчүн мүмкүнчүлүгү болсо зекет берүү 40тан 1, малынын 40тан 1. Анан 5-инчиси ажылыкка баруу мүмкүнчүлүгү болсо. Ошол 5 устунду тургузуш керек да. Ошондо адам өзүнүн жолун ачкан болот да, өзүнө жакшылык кылган болот. Сооптун жолуна түшкөн болот да, ошондочу. Ал эми жүрөктө Алла жок болсо, ишенбесек, жөн эле баягы дүйнө ишин, бул дүйнөнү кыла беребиз. Бирок акыретте эч нерсе жок болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн дин тууралуу көбүрөөк сөз сүйлөнөт иншалла. Тааныштыруу ошондой болот. Көп кемчиликтерди байкадык да. Өзүбүзгө көп нерселерди, жүктөрдү алып алыптырбыз. Бүгүн ошол жүктөрдү акыренден жерге коюп атабыз. Түшүрүп атабыз. Алыса бересе болсо сиздер менен эсептешебиз, кечирим сурашабыз. Иншалла анан жанагыдай максат койдук. 3 адамды тааныштырып, үй бүлө курганга чейин сурап туралы, көзөмөлдөп туралы депчи. 3 мырза болгондо, ар жакта 3 айым менен ошондо 6 адамдын үй бүлөлүү болушуна, бактылуу болушуна бир себепчи бололу деген максатта кылып атабыз. Азыр айта турган тема бүгүн нааразычылык жөнүндө болмокчу. Туугандар, нааразычылык абдан бизде кеңири жайылган. Бул адамды жок кылып кое турган амалдарын, керек болсо өзүн жок кылып кое турган билинбеген бир душман десек болот да, нааразычылык. Нааразычылык эми адамдарга болот, Аллага болот, жараткангачы. Бүгүн биз Аллага болгон нааразычылык жөнүндө айтабыз. Негизи адамдарга эле нааразы болуп коюш бул эң чоң каталардын катасы деп болот. Ал эми Аллага нааразы болуш бул өзү күнөө болуп эсептелет. Акыбыз жок да Кудайга нааразы болгонго. Эч нерсе кыла албайбыз. Аллах Таала тескерисинче нааразы болбоого, шүгүр кылууга бизди чакырат да. Шүгүр кылсаңар, мен силерге көбөйтүп берем дейт да. Шүгүр кылбай, налысак, нааразы болсок, ошол берген ден соолугубузду, ошол берген Алла Таала берген ден соолугун, акчасын Аллах Таала азайтып, ошону кыркып коет да. Аллага шүгүр деп койгон бул жакшы да. Тилдин эмеси бул шүгүрү, разымын депчи. Дененин шүгүрү бар. Дененин шүгүрү ошо жакшы иш кылуу, намаз окуу, мисалы үчүн сабыр кылуу, бирөөлөргө жардам берүү, жакшы иштерди кылуу, Кудайдын ыраазычылыгы үчүн ниет менен. Ошонун баардыгы шүгүргө кирип кете берет экен да. Бирок ниет
бир түз Кудайга болуш керек. Кудайга болгон нааразычылык жөнүндө болот. Бүгүн нааразычылык деген бул ичинен нааразы болуу да, жүрөк менен. Көңүл чөгүү. Нааразычылыктын 3 түрү бар экен. Мындай жүрөктөн нааразычылык биринчиден эч кимге айтпайт, ичинен сызылып берет да. Экинчиси тил менен дайыма наалып, адамдарга айтуу, мисалы үчүн арыздануу, өзүнүн жашоосу, кембагалдыгын айтуу. Ошонун баардыгы бул нааразычылык болуп эсептелет. Адамдарга айтып атабыз, бирок ошол Кудайга болгон нааразычылык. Ал эми үчүнчүсү болсо иш-аракет менен нааразычылык. Нааразычылыктын түрү үчүнчүсү. Ыйлап өкүрүү, чачын жулуу, бетин тытуу, башын жерге койгулоо, же болбосо өзүн өзүнө кол салуу, өзүн асып салуу бир жерге, жардам кулатуу, сайынуу, өзүнө кыянаттык кылуу, ошонун баардыгы бул нааразычылыктын түрүнө кирет экен да. Эң коркунучтуусу биз ойлойбуз, ошо өзүн өзү өлтүрүү. Анткени өзүн өзү адам өлтүрүп алса болду ал. Адам өлгөндөн кийин тобонун эшиги жабылды. Ал деген Алланын астына кетти да. Мындайча айтканда даярдыксыз кетти десек болот. Өзүн өзү өлтүргөнгө Аллах Таала чоң бир жазаларды коюп койгон да, тияктан аны асып коет экен да. Акыреттенчи. Ошо асып атканда адам кандай кыйналат? Ошондой тумчугуп, ошондой сүйлөй албай же кыйкыра албай, аябай адам кыйналат. Ошондой боюнча тиякта турат экен да. Акыретке барганда ошол керекпи? Бул билбестиктен да. Адам багы өлүш менен өзүн жеңилдетем дейт, бирок жеңилдетпейт, тескерисинче кыйындатат өзүнүн жашоосун акыретте. Эми өзүбүздү текшерүү үчүн суроолорду өзүбүзгө өзүбүз берет экенбиз да. Мисалы үчүн кыйынчылыгыбызды башкаларга айтып атабызбы, даттанып атабызбы, эмне үчүн мага эле болуп атат деп наалып атабызбы, башкалардын бактысын көргөндө ичибиз күйүп атабы, ачышып атабы, Кудайдын буйруктардыгын аткаргыбыз келбей атабы, намаз окуубуз келбей жатабы, мечитке баргыбыз келбей жатабы, бирөөгө жардам бериш оор болуп атабы. Мунун баардыгы Кудайга болгон нааразычылыктын белгиси деп болот да. Бул нааразычылыктын зыяны жакшы амалдар жок болуп кетет экен. Жүрөк кысылат, кайгы капага көбөйөт жүрөк. Инсульт, инфаркт болуп калышы да мүмкүн экен адам. Шайтанга жол ачылат, шайтан кубанат, биз нааразы болуп атсак. Акыретте жазаланат экен да, сөзсүз түрдө. Бул дүйнөдөн нааразы болуп өткөн адам Кудай Тааланын астына барганда дагы суралат экен. Чечимдер да мындан чыгыш үчүн. Ага Алланын эң биринчиси нааразычылыкты жоюунун биринчиси. Алланын тагдыры экенине түшүнүү жана Алланын тагдырына ыраазы болуу жүрөктөн. Ар бир сыноодо жүрөктөн сабыр кылуу. Сабыр кылуу деген кайрат кылуу, чыдоо Кудайдын ыраазычылыгы үчүн чын жүрөктөн. Биринчи кыйынчылыктан баштап чыдоо. Ачууга алдырбоо, бирөөлөргө айтпоо, унчукпоо, ушунун баардыгы сабырдын белгиси. Өзүңдөн төмөн абалдагыларды карап, өзүңдөгү бар нерсенин кадырын билүү. Дүйнөдө өзүңдөн төмөн адамдарды, кедей адамдарды кароого чакырат, ошого үндөйт. А динде болсо өзүңдөн жогору даражадагы адамдарды кароого ишарат кылат, кеңеш берет. Анткени динде болсо бул өзүңдөн чоң адамдарга суктануу, кароо болсо, анда илимге болгон, билимге болгон мотивация пайда болот да. Мен да ушундай болсом экен, ушундай илимдүү болсом экен деп суктанып коюу бул жакшы нерсе. Ал эми дүйнөдө болсо, өзүңдөн бай адамдарды карай турган болсоң, анда бизде деген Кудайга болгон нааразычылык болот экен да. Буларга Кудай Таала бериптир, ал эми мага бербептир деген ичибизде ушундай сезим калат. Башка бир хадисте маанисинде айтылган, байлардын үйүнө киргенде көзүңдү сакта деген бар да.
ар нерсесин карай берүү, биякта буюм бар экен, биякта гарнитур бар экен, биякта фардосу бар экен, биякта айфону бар, биякта компьютер бар деп баардыгына суктана берүү көзөмөлдөбүздөн. Бул ошо адамдын дүйнөсүнө болгон мындай суктануу пайда болот. Анын аркасынан өзүбүзгө салыштыруу болот, анан нааразычылык болот. Мен эле кедей экенмин деп анан нааразы болуп калат экенбиз да. Ошонун алдын алыш керек. Бул деле бир оору да, дүйнөгө берилүү. Дүйнө бүтпөйт экен да, дүйнө деген адам өлгөндөн кийин анан дүйнө бүтөт экен да. Ошондо адам түгөт экен. Бул да Алланын тагдыры деп билүү. Кандай абалда болсок, ошол Алланын тагдыры деп кабыл алуу да. Маанилүү ойлор ар бир кыйынчылыктын артында мындай жакшылык бар деп саноо. Канчалык сыноо мындай көбүрөөк болсо бизде, Алла Таала сынап атса, кыйналып атсак, биз деген могу жүрөктөн сыгылып, кыжалат болуунун кереги жок. Тескерисинче жүрөктөн кубануу, Алла Таалама ыраазычылык болуш керек экен. Анткени Аллах Таала мындай күчтүү адамдарды сынайт экен да. Күчтүү адамдарды сынайт экен. Канчалык бизде көбүрөөк сыноо болсо, көбүрөөк кыйынчылык болсо, ошончолук сооп дагы ошончолук көбүрөөк болот экен да. Хадистин маанисинде келет, имандуу адамдын ар бир иши жакшылык дейт да. Момундун иши таңкаларлык дейт. Анткени дейт, момунга бир жакшылык келсе, ага шүгүр кылып сооптабат дейт. Бир жаманчылык, кыйынчылык келсе, ага сабыр кылып сооптабат дейт. Көк бурчакты деген бир окуяны, экаяны айтып берели. Аял күйөөсү менен мындай жакыр жашаган экен. Үйүндө көк бурчактан башка эч нерсе жок экен да. Анан күйөөсү бурчакты жеп атса, айт күнү аялы нааразы болот экен. Такыба болуп жүргөн аял элдер майрамдап, тойлоп жүрсө, биз көк бурчактан башка эч нерсе жок. Кудай бизди көк бурчактан башыбызды көтөрбөдү дейт экен. Күйөөсү сабыр кылып, ошо көк бурчакты жеп, кабыгын арчып, терезеден ыргытып берет экен. Аялы бата кылып эшикке чыгып кетет экен. Чыгып кетсе, тамдын аркасынан бир күбөрөнгөн адамдын үнү угулуп атат. Барса, бир адам ошол жана күйөөсү кабыкты арчып ыргытат да. Ошону кабыгын жеп атыптыр. Жеген сайын Кудайга шүгүр кылып, о Алла, ушул рызкыны бергениңе шүгүр деп дуа тилек кылып атыптыр да. Аял аны көргөндөн кийин сезими ойгонуп, Кудайга болгон шүгүрчүлүгү көбөйүп, баягы нааразылыгын токтотот экен. Ал кишини үйгө кириңиз, үйдөн тамак ичиңиз десе, ал киши болбойт экен. Мен алчумду алдым, Аллага шүгүр деп шаша буша басып кетет экен. Жыйынты нааразычылык бул жаман сыпат экен. Нааразычылык деген ошончо зыяндуулугу бар экен. Бул адамга билинбеген душман экен да. Жыйынтыктап айтканда. Нааразычылыктын ордуна ыраазычылыкты алып келели, сабырдуулукту алып келели. Мунун аркасынан биз бактылуулукка жетебиз да. Тагдырга ыраазы болуу бул имандын белгиси экен да. Ал эми тагдырга нааразы болуу ошонун тескерисинче болот экен. Урматтуу айымдар жана мырзалар, эгерде видео жакса, ушул видеого лайк баскыла, комментарийге өзүңөрдүн суроолоруңарды койгула. Ушунча көрүп бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Ассаламу алейкум.